баарыңарды кызыктырган суроо, эки этаждан сип панель үй салсам, үйүм дүңкүлдөп калабы же дүңкүлдөп калат, салбай эле коюш керек деген маселе болушу мүмкүн. Бирок любой баягы жаралган маселенин чечими болот да. Мисалы мына биз азыр биз салып аткан объектке келдик. Бул жерге болсо экинчи этаждын эмесинде турабыз азыр, баягы перекрытиясында. Көрдүңүздөр сип панель могул жерден бүтүп атат дагы. Анын үстүндө болсо бизде могул жерде 5 сантиметрди түзгөн пенополистирол бетон куюлуп турат. Эмне үчүн пенополистирол бетон? Себеп дегенде пенополистирол бетон жөнөкөй бетон менен салыштырмалуу жеңил болот дагы. Ошондой эле бетондун милдетин аткарып бере алат. Анткени дегенде мынакей бул жерде сип панель деген ушундай да, биздики эки жак бети ОСБ, ортосунда пенополистирол болот дагы. Бул тактай болгон себептен кичинекей бала экинчи этажда чуркаса, албетте дүңкүлдөйт. Ударный стук, дүңк деген ударный стук болот да. Ошол 100% болбосо да 80%га жок кылыш үчүн биз атайын ушундай пенополистирол бетон менен заливка кылып кетебиз. Аны болсо биринчиден перекрытиянын үстүнө биз сталкер таштайбыз дагы, сталкердин үстүнөн пленка таштайбыз. Пленканын үстүнөн биз болсо сетка мак коебуз дагы, сетка мактын үстүнөн пенополистирол бетон куюп туруп, анын үстүнөн биз наливной пол куюп кетебиз. Подмаяк куюлган болот. Сиз мунун үстүнө болсо уже подложка таштап туруп эле ламинат төшөп кете берсеңиз болот. Ошону менен ар бир квадратный метрине 1,5 миң сом чыгым болот. Материал, работа баардыгы включительно. Бирок сиз шумка маселесин мындайча айтканда жеңесиз, жана үйүңүз общий расходун алганда бул шумкага кеткен расходуңуз сиздин башка жактан үнөмдөп калган нерсеңизди мындайча айтканда перебивать этип кетет.